Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Өзүңүздү жана кесиптештериңизди коргоо үчүн санитардык талаптарды кантип сактоо керек? Андагы ар бир адам аткара турган кандай эрежелер бар? Бүгүн мына ушулар тууралуу сүйлөшөбүз. Сиз көрүп жаткан туруштук берүүсү. Амансыздарбы? Дээрлик бир жылдай убакытта пандемия эпкени үйдөгү, коомдук жайдагы жүрүм-турум эрежелерден тарта биздин сүйүктүү иштерибизге дагы өз өкүмүн киргизди. Дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылоодо адамдар пандемиядан аман калуу үчүн медицина кызматкерлерине, өкмөткө эмес, өздөрүнүн иш берүүчүлөрүнө көбүрөөк ишенерин билдиришкен. Мындан улам пандемия талаптарын так аткаруу иш берүүчүлөрдүн мойнундагы жоопкерчилик экенин түшүнүүгө болот. Демек, иш берүүчүлөр же ишкерлик менен алектенгендер дейбизби, өкмөт айткан сунуштамаларды гана угуп отурбастан, туура жүрүм-турум үлгүсүн көрсөтүүнү колго алуусу керек. Кыргызстанда адамдар өз алдынча пандемия шартында сактык чараларын сакташкан жок. Бирок банктарга, супермаркеттерге кирүүдө бет кап тагынып, антисептик каражаттарын жакшынакай эле колдонууда. Анткени аларда келип кеткендер үчүн өз талаптары бар. Кире бериште коопсуздук кызматкерлери ар бир адамды карап турат. Бет капсыз кирүүгө болбойт десе, кире албайсың. Алардын иши токтоп калган жок. Кардарлары аз болсо да бар. Демек, жоопкерчиликтин жаңы деңгээлин иш берүүчүлөр өз мойнуна алуу менен жумушун улантууда. Кээде өкмөттүн тили өтпөгөн жерге бизнес өз талаптарын коюп иштеп келе жатат. Айталы, сиздин чакан бизнесиңиз, мейли такси кызматы болсун, мейли нан бышырган жай же тигүү цехи бар дейли. Эгер кызматкер ооруп жатса, ишим үзгүлтүккө учурайт деп, кызматкерлерди жумушка чыгууга мажбурлабаңыз. Бир кызматкердин артынан бүтүндөй жамаатты оорутуп алып, тескерисинче бизнесиңизге кедерги тийгизип албаңыз. Ошол эле ири соода түйүндөрүнүн кире беришинде тургандай бет кап, санитайзерлерди эмне үчүн өз ишибизде камсыздасак болбосун? Ооба, банктын, чоң соода түйүндөрүнүн ал үчүн акчасы бар. А менде андай каражат жок дешибиз мүмкүн. Бирок азыркы шартта ар бир талапты так аткаруу менен кырдаалды жеңүүгө болот. Иш берүүчү жумушта жаңы адаттарды киргизүү менен кызматкерлерди коргоого далалат кылса, ар бир кызматкер сизден алган үлгүсүн өз үйүндө жайылтса, канчалык пайдалуу жана жакшы иш кылган болосуз. Ал эми кызматкерлер да өз кезегинде аларга болгон ишеним менен жоопкерчиликти сезип, иштеген ишинин токтоп калбашына аракеттерди көрүүсү керек. Ал кандайча болушу мүмкүн? Бир канча эрежелерди так сактоо менен сүйүктүү ишибиздин улануусун камсыздай алабыз. Алар кесиптештер менен кучакташып өбүшүп, ал тургай кол алышып учурашуу адатын коюу. Сиз анын ордуна жылуу сөздөрдү айтсаңыз болот. Себеби азыр адамдар үчүн жылуу сөз болуп көрбөгөндөй маанилүү болуп турган чак. Ошондой эле жаңы адаттарды калыптандыруубуз керек. Колду жууйлу, тазалыкты сактап, иш орундуктарды тазалап, маселен, адамдар көп кармаган телефондорду, эшиктин туткаларын, компьютер сыяктуу нерселерди дезинфекциялык каражаттар менен тазалап туруңуз. Түшкү тамактанууну эл көп жерден кылбастан, колдон келсе үйдө жасап келип, бир жолку колдонуучу идиштер менен ичкениңиз жакшы. Сиз өзүңүз деле демилгени колго алып, кесиптештерди бири-биринен алысыраак отурууга үндөңүз. Же жетекчиликтен банктар же айрым соода жайларындагыдай жумуш ордунун ортолорун тунук материал менен бөлүп берүүсүн өтүнүңүз. Мисалы, айрым таксилер жөнөкөй тунук материал менен салондун ичин бөлүп коюшкан. Аларга көптөгөн кардарлар коркпой отуруп, керек болсо ишеним жогорулаганын да байкаганбыз. Башта айтканымдай эле, тапкыч жана жоопкерчиликтүү ишкер бизнести сактап кала алат. Колду жууп туруу, антисептик колдонуу жарнактарын көрүнүктүү жерлерге илип, кардарлардын кезек ордун аныктоочу полдорго белги коюңуз. Кардарларга дагы бет кап кийип келип, аралыкты сактоого үндөңүз. Кардарларды да бет кап кийип келип, аралыкты сактоого үндөңүз. Колдорун тазалап кирүүсү үчүн
антисептиктерди коюңуз. Буларга албетте коронавирустун кесепетинен жаралчу көйгөйлөргө салыштырмалуу алда канча аз каражат кетет. Өкмөттүн бизден күткөнү деле ушул. Башка өлкөлөрдөгүдөй эле Кыргызстанда да санитардык нормаларды бузгандыгы үчүн айып пулдар каралган. Мисалы, буга чейин көптөгөн кафе, дүкөндөргө же ишканаларга мыйзамдуу чечимдерди бузуу беренеси боюнча айып салынган. Кыргыз Республикасынын мыйзам бузуулар жөнүндө кодексине ылайык юридикалык жакка 13 000 сом, ал эми жеке жакка 3 000 сом административдик чара каралган. Айрымдар сактык чараларына өкмөт талап койдубу, ошолор сурасын, же ар бир адам өз керт башына жооп берсин деген жаңылыш ойдо болушу мүмкүн. Бул бир эсептен адамгерчиликтен четтегендик болсо, экинчи жагынан жоопкерчилик алган бизнес гана ийгиликтүү иштеп кете алаарын унутпашы керек. Ким өзүн жана кызматкерлерин коргой алса, анда ал бизнесин сактап кала алат. Бул кылган аракеттериңизди чыгаша эмес, инвестиция катары кабылдашыңыз керек. Инвестиция дегенибиз сен короткон акчаңдын пайдалуу нерсеге жумшалышы. Демек, анын үзүрүн көрүү мезгили алыс болбойт. Бул туруштук берүүсү, мен Урмат Борченов. Биз адаттагыдай эле программабыздын жүрүшүндө эксперттердин дагы пикирин угуп келебиз. Алардын пикирлери биздин ар бирибиздин жүрүм турумубузга үлгү болот деген ишеничтебиз. Бүгүн биз пандемияга туруштук берип, анын ичинде кризиске дагы туруштук бере алган компаниянын биринин жетекчисине байланышка чыктык. Биз менен байланышта медиа эксперт жана ошондой эле ишкер Азим Азимов. Азим мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Урмат. Айтсаңыз, пандемия сиздердин адаттагы ишкердикке кандай таасирин тийгизди? Негизи менин ишкердигим, мен жетектеген компанияда 10 киши иштейт. Бул чакан компания деп эсептелет болуш керек. Кыргызстандын бүт эле бизнестеринде эле биз дагы ушул пандемиянын айынан көп нерсеге дуушар болдук. Алардын эми алгачкыларын атап кетсек, өткөн жылы жазында, жайында биз дагы офисибизди жаап, үйдөн иштегенге аргасыз болдук. Ошол учурда айрым биздин кызматкерлерибиз дагы ушу коронавирус оорусун башынан өткөрүштү. Ошондуктан ар түрдүү экономикалык жагынан дагы өзгөрүүлөр бар. Бирок ошол эле учурда биздин ошо кызматкерлердин ден соолугуна байланыштуу дагы өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Негизи иш берүүчү өзүнүн кызматкерлеринин ден соолугу үчүн жоопкерчилик алабы? Эми азыркы учурда иш берүүчү өзүнүн кызматкерлери үчүн ден соолугу үчүн жоопкерчилик алат деп айтсак болот. Эми толук кандуу жоопкерчилик болбосо дагы кандайдыр бир ошол жоопкерчиликтин бир бөлүгүн алат. Анткени биз жумушта жок дегенде 8 саат өткөрөбүз да. Бул деген биздин күнүбүздүн же бүт эле убактыбыздын 3/4 бөлүгү. Ошондуктан жумушта кандай процедуралар киргизилген болсо, ошолор кызматкерлердин ден соолугуна түздөн түз таасир этет да. Ошондуктан азыр биз деле көрүп атабыз, биздин клиенттерибиздин көбү мисалы үйүнөн иштеп, биз менен мындай физикалык түрдө жолукпастан Zoom аркылуу, Skype аркылуу, телефон аркылуу ушундай жолугушууларды өткөрүп жатышат. Бул дагы биз көрүп атабыз, биздин ушул кесиптештерибиз, ошолордун иш берүүчүлөрү алардын дагы кандайдыр бир ден соолугу үчүн тобокелдикти кыскартуу үчүн иш тартибин өзгөртүп жатышат да. Биз дагы компанияда ушундай чараларды көргөнгө аракет кылып турабыз. Кызматкерлердин оору жугузуп алуу тобокелдигин азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? Эми чаралар көп. Негизи эле биз Бишкек болобу, башка шаарлар болобу, магазинге кирсек, супермаркетке кирсек, же болбосо банкка кирсек, соода борборлорунда бизди кире бериште мындай дароо эле ушундай охранник тосуп алат. Алардын колунда термометр, анан биздин колубузга антисептик себишет. Өздөрү маскачан. Бизди дагы маска ушу тагынганга талап кылышат да. Ошондуктан чоң бизнестерде биз көрүп атабыз. Негизи эле ошондой кандайдыр бир кызматкерлердин ушул ден соолугуна байланыштуу чараларды киргизип жатышат. Бирок чакан компанияларда болсо андай чаралар аз кездешет да. Ошондуктан мен ойлойм, биз дагы ушундай чакан компания болсок дагы чараларды көрө билишибиз керек. Алардын алгачкысы мисалы мүмкүнчүлүк болсо кызматкерлер офисте эмес, үйүнөн иштеши керек да. Бул жерде жана удаленка деп атпайбы, дистанционный да, аралыктагы иш жүрүп туруш керек. Ошол эле учурда мен оюмча ар бир офисте бүгүнкү күндө
антисептиктин болушу, бекер масканын болушу, бул деген эми кандайдыр бир добровольный деп коет эмеспи, мындай өз ыктыяры менен болгон талап эмес, бул мындай кадимкидей эле милдеттүү талап да. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо кызматкерлерди үйүнөн иштетиш керек, мүмкүнчүлүк болсо смена алып иштетиш керек, же болбосо отурган столдордун арасынан кандайдыр бир перегородка болобу, пластиктен болобу иш кылса ошондой чаралар көрүлүш керек. Ошол эле учурда көп компаниялар мисалы кардарлар менен иштешет. Өзү гана бири биринин кесиптештери менен эмес, көп адамдар менен жолугат. Ошондой бизнес болгондо кичинекей павильон болобу же кийим тигүүчү цех болобу, ал жерде албетте ушундай чаралар өтө мындай милдеттүү түрдө аткарылышы керек да. Ошол эле учурда биз көрүп атабыз, айрым бизнестер мына өз кесиптештери менен гана бирге иштейт да. Бирок айрым бизнестерде болсо кардарлар менен ушундай жолугушуулар болуп турат. Мына ошондой бизнестерде кичинекей чакан магазин болобу же кафе болобу, ал жерде албетте ушул чаралар өтө строго деп коет эмес, мындай милдеттүү түрдө аткарылышы керек да. Эгерде аралыктан иштөө тартибин уюштура албаса, кандай иштөө жолдорун сунуштайсыз? Эми албетте ушул вирустан кызматкерлерди коргоо үчүн, алардын ден соолугун сактоо үчүн үйдөн иштөө жана аралыктан иштөө бул деген эң эффективдүү чаралардын бири болуп эсептелет. Андай мүмкүнчүлүк болбосо, мисалы кандайдыр бир жумуштун, иштин табияты боюнча андай иш уюштуруу мүмкүн болбосо, анда бир нече жол бар. Бул жерде жок дегенде социалдык аралыкты сакташ керек да. Офис кененирээк болсо, кызматкерлерди бири-биринен алысыраак жайгаштырыш керек. Андай мүмкүнчүлүк болбосо, балким ошол жумушту смена кылып бөлүп, бирөө эртең менен иштесин, бирөө кечинде иштейт да. Бирок негизи эле мына эгерде такси колдонсок, мына көрүп атпайбызбы? Ар түрдүү мындай физикалык контакт боло турган жумуштарда деле ошондой чараларды көрсө болот. Мисалы, ошо такси айдоочулар маска тагынышат. Же болбосо ошондой жана пластиктен же пакеттен болобу ушуну бөлүп айдоочу менен пассажирдин дагы мындай аралыгын ушундай кандайдыр бир сактагандагы ар кандай чаралар бар да. Эң негизгисин айтып кетишибиз керек. Негизи эле ошол өзүнүн кызматкерлеринин ден соолугун кандайдыр бир сактап, ошого кам көргөн иш берүүчү кандай десем, өзүнүн бул бизнесине да пайда алып келет да. Анткени албетте негизин алып айтканда ар бир адам өзү сактаныш керек. Бул деген жоопкерчилик, бул дисциплина, бул негизи эле мындай кандай десем, туура аң сезим деп айтсак болот да. Эми бирок биз көрүп атабыз, тилекке каршы көп эле учурда ошол дисциплинаны биз бузуп, же болбосо өзүбүзгө кандайдыр бир ушондой талапты кое албай атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде иш берүүчүлөр өз колуна кандайдыр бир ушундай демилге алышы керек да. Эгерде мисалы барып туруп офиске бир антисептик алып койсо, маска алып койсо, бул кымбат эле нерсе эмес. Бирок ушул чыгымдарды биз чыгым катары эмес, инвестиция катары кабыл алышыбыз керек да, менин оюмча. Анткени кайталап кетейин, эгерде сенин кызматкерлериң ден соолукта болсо, анда сенин бизнесиң, ишканаң жабылбай жүрүп турат да. Ошондуктан бир четинен бул жерде иш берүүчү ошондой демилгени колуна алыш керек, ошол нерселерди камсыздап. Бирок экинчи жагынан бул жанагындай эле ошол бизнеске инвестиция, бизнестин туруктуулугуна, ушул пандемияга туруштук бере билүүсүнө кандайдыр бир мындай кошкон салым болуп эсептелет да. Айыл жергеси менен шаар жеринде жумуштагы коопсуздук бирдей эле сакталышы керекпи? Эми вирус албетте мындай ооруп аткан адам шаардыкпы же айылдыкпы деп мындай бөлүп кандай жукпайт да. Ошондуктан эми ар бирибиз ошол вируска же ооруга эми аны эч ким каалабайт, бирок дуушар болушубуз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда жана мен айтып кеткендей, биз көрүп атабыз, мына шаарларда ошондой ар түрдүү профилактикалык чараларга талап мындай күчтүү болуп атат, бирок айыл жергесинде андай нерсе азыраак кездешет да. Ошондуктан айыл жергесинде кандай бизнес болбосун, негизи мындай колунан келишинче албетте алар да чараларды көрүш керек. Ар бир айылда мисалы ошондой эле магазин бар, павильон бар, чакан кафелер бар. Жада калса мындай эми биздин айылдын жанында жайгашкан шаарларда тойканалар деле бар да. Эми ошолор ар бир бизнес өзүнүн жоопкерчилигин түшүнүп, албетте ошол чараларды ал дагы баш ийиш керек да. Пандемия маалында чакан ишкана, цехтер үчүн кандай иштөө графиги ылайыктуу? Жана айтып кеттим, негизи эле мына
бизнестин эки түрү болот. Кээ бир бизнестер өз кызматкерлеринин арасында эле кандайдыр бир байланыш болуп турат. Айрым бизнестерде болсо ошол кызматкерлер бизнестин кардарлары менен бетин бет жолугуп турушат да. Анан кээде биз ойлойбуз, балким ошо кардарлар менен жолукканда ал жерде жанакындай тобокелдик жогору болот депчи. Анысы деле туура. Бирок ошол эле учурда мисалы чакан кандайдыр бир бөлмө болобу же офис болобу же цех болобу, ал жерде көп адам бири бирине өтө жакын отурганда, ал жерде менин оюмча ошол жерде дагы кандайдыр бир мындай кооп жогорулап турат да. Мына биздин компания цех эмес, бирок цехке мындай окшош компания да. Анткени биздин кызматкерлер, биздин кесиптештерибиз бири биринин жанында отуруп компьютерде иштешет да. Биз мисалы көргөн чаралардын бири бул биздин кесиптештерибиздин бирөө оор электе эле кандайдыр бир чакан көзгө эптеп көрүнгөн кандайдыр бир симптом болгондо, биз ошондой кызматкерлерибизди сөзсүз түрдө үйгө кандайдыр бир мындай изоляцияга жөнөтөбүз да. Балким бул коронавирус эмес, балким бул кадимкидей грипп же болбосо сук тийип калган ушундай бир көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок биздин ошо кызматкерлерибиз үйүндө 2-3 күн өткөргөндө ошол нерсени өз үчүн далилдеп, анан коронавирус эмес экенин түшүнгөндө ошондо үйүнө кайтып келет да. Жана айтып кетсек, мисалы ушул өткөн жылы жайында, июнь, июль, август айларында ошо Кыргызстанда коронавирустун жана жугуу темптери өтө жогору болуп турган кезде, ушул биздин кандайдыр бир политикабыз, ушул биздин подходубуз, биздин ушул кесиптештерибиздин жарымын биз деген ушул оорудан сактап калдык да. Анткени симптомдор жаңы көрүнгөндө, биз кызматкерлерибизди дароо эле үйүнө жөнөтүп аттык. Үйүндө кандайдыр бир ушундай врач менен байланышып консультация алып турушту. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде биз деген ошол биздин кызматкерлерибизди жумушта калтырып, бул кетип калса биздин бизнеске кандайдыр бир чыгаша болуп калат, же биз акча жоготобуз деген подход болгондо, анда ооруп калган болгон болсо, баарына ошону жугузуп, ошондо компаниябыз чынында жабылып калмак да. Менин оюмча ошондуктан биз деген эске алышыбыз керек, эгерде биздин кызматкерлерибиз башка адамдар менен көп контактка чыкпаса дагы, бирок бири-бирине өтө жакын отуруп иштеп аткан болсо, бул жерде биз ошол жоопкерчиликти түшүнүп, бири-бирибизден кандайдыр бир үлгү алышыбыз керек да. Кыргызстанда ишканалар үчүн санитардык нормаларды сактоо боюнча текшерүүлөр болуп жатабы? Эми биз көрүп атабыз жүрүп турганын. Бирок бул жерде мен бир нерсени байкадым, мына ушу жалпы эле мындай элибиз ошондой кандайдыр бир текшерүүлөргө каршы чыгып атат деп айтсак болот да. Анткени жаңылыктарды окуп атпадыкпы? Мисалы тойканаларда рейд жүрүп, штраф салынды, концертке рейд келип, ал жерге штраф салынып, концерт жабылды депчи. Бирок мисалы мен байкоом боюнча көп эле адамдар ошол нерсени кандайдыр бир ыраазычылык менен кабыл албастан, тескерисинче эмне эле ушундай бизге тоскоолдук кылып атышат, эмне эле бизди алаксытап атышат деп ушундай бир нааразычылыгын билдирип отурду да. Ошондуктан менин оюмча азыркы учурда жалпы эле коомчулуктан ошондой текшерүүлөргө бир мындай запрос болбой атат да, ошондой талап болбой атат. Бирок андай текшерүүлөр мына азыркы учурда деле керек менин оюмча. Билинбеген менен элдин көбү эле ооруп бүттү деп атышат. Бул нормаларды сактоону талап кылуунун канчалык мааниси бар деп ойлойсуз? Эми мен өзүм врач болбосом же эпидемиолог болбосом, кандайдыр бир мындай эксперт катары бул нерсени айта албайм. Бирок биз деле жаңылыктан көрүп атабыз да. Күндө ошол ооругандардын саны, мисалы өткөн жылга салыштырмалуу өтө эле төмөндөп калды. Бирок менин оюмча бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек. Биз деген азыр коронавирус Кыргызстанда азайды, мурдагыдай кооптуу эмес деп кайдыгер кандайдыр бир мамиле кылып койсок, бул жерде вирус кайра чынында күчөсө, же болбосо ошо вирустун башка штаммы пайда болсо, же болбосо ушул вакциналар жакшы иштебесе, анда биз деген жаңы, эми эч ким аны каалабайт, бирок ушундай жаңы бир оорунун толкуну пайда болсо, ушул вирус кайра жаңы күч менен жайылса, анда биз кайра эле коом катары ал нерсеге даяр болбой калабыз да. Анда тилекке каршы өткөн жылы биз жайында көргөн ушу көрүнүш негизи ошол окуя кайталанып калышы ыктымал да. Ошондуктан бул жерде биз бүгүнкү гана күндү ойлобостон, деги эле кандайдыр перспективада келечекте кандай мүмкүнчүлүк бар же кандай сценарий болушу мүмкүн деп ошону эске алып турушубуз керек да.
Жалпы ишкерчилик чөйрөсү үчүн үлгү болчу мыкты кеңештериңиздер менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз менен байланышта жеке ишкер жана ошондой эле медиа эксперт Азим Азимов болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Иш ордунда аралыкты сактаңыз. Пандемия шартында 1 метрден ашык аралык бул сакталууга тийиш болгон негизги эреже. Анткени ал коронавируска каршы күрөшүүнүн эң натыйжалуу жолу. Аралыкты сактоо чындыгында эле коомдук транспортто жана дүкөндөрдө гана эмес, жумушта дагы маанилүү. Жаңы шартта иштөө эрежесин киргизип, иш мейкиндигин зоналарга бөлүп же тунук материал менен каптап алганыңыз жакшы. Кесиптештер менен амандашуу адатын өзгөртүү керек. Пандемияга чейин амандашуунун негизги эрежеси катары жумушка келгенде кол алышып, кучакташып же беттен өөп учурашуу болсо, эми буга тыюу салынат. Биздин колубузда, жүзүбүздө жана денебизде вирус жайгашып, ал учурашууда башкаларга жугушу мүмкүн. Ошондуктан өзгөчө коомдук жайларда өбүшүү, кол алышып кучакташуу аябагандай кооптуу. Кол тийгизбей учураша албасаңыз, чыканак менен же колду боорго алып учурашууга болот. Бирок эсиңиздерде болсун. Кеңсеге келгенде биринчи кезекте колду самындап жууп, дезинфекциялоо керек. Түшкү тамактануу тартибин да өзгөртүү зарыл. Түшкү тамак учурунда кесиптештер чогулуп, баарлашып, кафеге же ашканада түштөнүшү эреже болуп калган. Азыркы абалда бул жүрүм турумубуз кооптуу болуп калды. Адистер түшкү тамактанууда дагы аралык сактап, жеке идиштен же бир жолу колдонулуучу идиш аяктан тамактанууга кеңеш беришет. Бет кап тагынып, дезинфекциялоочу каражат колдонуп же колдорду самындап жууп туруу керек. Кесиптештер бири-бирине үй бүлөсүндөй эле болуп калышат. Андыктан башкаларга аралыкты сактап, бет кап тагынып, колдорду дезинфекциялоо зарылдыгын эскертип туруу милдети эми баарыбызга жүктөлдү. Эгерде сиз ушул жөнөкөй эрежелерди сактабасаңыз, анда кесиптештердин гана эмес, үйгө келгенден кийин жакындарыңыздын да өмүрүнө коркунуч келтиришиңиз мүмкүн. Боорукер бололу. Бири-бирибизге капа болбой, мындай эрежелер пандемиянын утурумдук талаптары экенин бири-бирибизге түшүндүрөлү. Анткени жапа-тырмак пандемиянын шартына көнүү менен гана катаал вируска туруштук бере аларыбызга шек жок. Сиз бүгүн туруштук берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүз. Келерки аптада амандашканча. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек.